Урматтуу мекендештер, арбаңызда биз Центр временного содержания иностранных граждан деген Сахарова деген жерге баратабыз. Орозо күнүндө ошо ифтарлык кылып, ооздорун ачып биз мекендештер. 300-гө жакын биз мекендештер бул жерде депортациялык Кыргызстанга кетирүү мөөнөтүн күтүп турат. О! Добрый день, да. Где машина? Все, вот мы все в команде. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мери привилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жеткиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө эки банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мери привилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет. Урматтуу мекендештер, мына мекендештерге ошо бияктан бир корпуска момундай алып келдик. Вот, значит, бир 12 кишиге жете турчу бир плов полностью. Ар бирине напиток, анан кийин момундай бир фруктовый корзина да. Ичинде ичинде финики, фрукты, мандарины, бананы, помидор баардыгы ушундай кирди. Ар бир киргизебиз. Напитки, салаты, фрукты, сладости. Тут, на стол уже не получилось сложить. С нами вот наш большой друг Кубанычбек Османбеков. Ну, во-первых, с праздником Наурuz, Орозо. Мы вот каждый раз в одних чем приезжаем сюда. И вот у кыргызов есть такое пословица: тагдырга моюн суну деп коет экен. Да. Ситуация разная бывает, да? Значит, Бог хотел, Бог же всегда располагает, да? Мы предполагаем, Бог располагает. И, возможно, Он хотел для нас, наверное, сделать лучшее будущее и так далее. Возможно, то, что возвращение на родину, оно и есть, да? Для нас какая-то, может, в этом изюминка. Нужно находить какие-то плюсы. То есть мы всегда знаем, что наши граждане здесь вот находятся, мы приезжаем, стараемся периодически по-быстрому просим руководство, чтобы быстрее на родину отправляли. Вас тоже попросим, чтобы быстрее вы на родину вернулись. Орозоңор кабыл болсун, тилеген тилек, ойлогон максаты бар кабыл болсун. Мекендештер эми көрүшүп калсак, Кудай буйрса, 2 ай то көрүшпөй өтөт, 2 адам көрүшө берет дейт. Дагы көрүшүп жакшылыкта көрүшөлү мындан ары. Орозоңор кабыл болсун. Урматтуу мекендештер, биз ушу Сахаровага келдик. Азыр ошол ооз ачканга аялдар корпусуна тамак аш алып келдик, эркектер корпусуна тамак аш алып келдик. Фрукт алдык, фруктунун көп түрүн алдык, суусундук алдык, лепешка алып келдик, аш алып келдик. Анан көп мекендештер бул жерде ошол документтин туура эмес кармалыктан депортация болуп Кыргызстанга кетип атат. Ошон үчүн мекендештер убакыт учурдан пайдаланып документтериңизди тууралап алыңыздар. Регистрацияны тууралап алыңыз. Эң негизгиси эмгек келишим турдуу договорду туура иштетиңиз мекендештер. Эмгек келишими туура болуш керек биринчиден. Ошо эмгек келишими туура болгондо эч кандай депортация болбойт. Анан кийин урматтуу мекендештер, тиги 900дөн ашык чет элдик жарандар бар экен. Бул Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан баардыгы аралашып, алардын ичинде кыргызстандыктар да бар. Ошонун баарына тең азыр биз ошол ооз ачканына сооп алалы деп
келип курсагын тоюндуруп кетип атабыз. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер, арбаңыздар, баарыңыздарды улуу орозо айыңар менен куттуктап кетмекчимин. Негизи Кыргыз диаспора кеңешинин өзүнүн салты бар. Жыл сайын ошо орозо айында Сахарова барып, Субсик Сахаровда көп мекендештер жатат. Ошол жака барып ифтар берип, андан тышкары орозо айтканда да катышабыз. Быйыл болсо бир нече жолу катышабыз деп ниеттенип атабыз. Ошо эгерде биздин жааматка кошулуп, Сахаровда мекендештерди колдоп ифтарга кошулам десеңиздер, мен силерге ошо картаны айта кетейин. 2202 20 62 18 01 13 23 Кубанычбек О деп чыгат. Ар бир жардамыңыздарга ыраазы болобуз. Ошол улуу орозо айында сооптуу иштерди мекендештерге жардам берип чогулалы. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, ошо Сахаровга келгенге бизде ошол жапатырмак бир жакадан баш чыгат, бир жеңден кол чыгарып ушул инсандар бизге жардам берди. Садовод жааматы, медцентр жааматы, мына границага чыгып келген чыкты кирди кылган мекендештерибиз, бияктагы ишкер мекендештерибиз келип, ошол аш алып келдик, фрукт алып келдик, напиток алып келдик. Андан тышкары ошол анча-мынча эки мекендешибиздин штрафы төлөнбөй калган экен, ошол штрафтарын дагы төлөп атабыз азыр Кудай буйрса. Ошол дагы келебиз, орозонун аягына чейин ушу жааматка чоң рахмат. Бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, ушу соопчулук иши улуу орозо айында кыла берели. Саламатсыңарбы мекендештер? Бүгүн ошо Сахаровага келип отурабыз. Депорт болгон мекендештерибиздин ал акыбалын билгени биз рахматымды айтып кетет элем. Торговый центр Москва кыргызымдын кымчабел кыздарына жана садовод коомунун кыздарына, садовод коомунун балдар жааматына ушунчалык ыраазычылыгымды билдирем. Ошо улуу орозо айында канча деген бул жактагы мекендештерибиздин оозун ачып каны келип отурабыз. Рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Бардыгыңыздарды ушундай сооп иштерге чакырат элем. Рахмат. Мекендештер, ар бирибизде көйгөй болуп калат, чек арага кирип чыгып, миграционный картаны алмаштырыш керек. Ошол себептен бизде диаспорага кызмат кылган жаамат бар, ушул Замирбек мырзанын жааматы. Ушул жигиттерди сунуштайбыз, себептен бизге диаспоранын ар бир көйгөйүнө жардам берип, бизди колдоп турушат. Биз да буларды колдоп туралы. Ошо чек арага чыгам десеңиздер, чыкты кирди срочно кылалы десеңиздер, ушул жигиттерге кайрылыңыздар. Номери +7 925 465 68 40 номери. Волгоградский проспекттен саат 11-ден баштап 1-ге чейин эртең мененки бир рейс, анан кечки 5-тен баштап 8-ге чейин экинчи рейс. Күн сайын рейс чек арага чыгып келип турасыздар. Баасы 8000 рубльдан. Кайрылыңыздар, биз сунуштаган ушул жигиттер.